Abu Hurayra aytadi, biz Haybar soğuşunda paygambarыбыз менен birge bolduk deydi. Paygambarыбыз менен birge bolup deydi. Ana ошол жерде soğuş болгондо deydi. Paygambarыбыз bir adam бар эле өзүн musulmançılık менен дава кылып, мен күчтүү musulmanмын деп биздин арабызда жүрөт эле. Жүрүш турушу, кебетесинин бардыгы, айткан сөздөр мен musulmanмын деп доогер болгон адамды айтып туруп, хада мин ахлин нар, ошол тозок адамдарынан, тозокко чыга турган адам деп бирөөнү айтты дейт. Болбосо анын кебетес жүрүш турушу өзүн musulmanмын деп айткан адамдардан эле дейт. Ошентип согуш болду дейт. Согуш болгондо жанкы адам өтө каттуу баатырларча согушту дейт. Согушуп, анан жарадар болуп өлдү болду дейт. Деген адамдар келип айтышты, Аллахтын элчиси, сиз муну тозокко чыга турган адам деп айттыңыз эле. Бирок бул баатырларча согуш болуп, курбан болду баатырларча. Дин үчүн курман болду, өлдү мынакей. Бул кантип тозокко түшүп калсын деп сахабалардын ортосунда шек күмөн фитна пайда болду. Бул күфүрлүк келтирген жок, башка келтирген жок. Бул батырларча курман болду. Мына согушту өлдү деди. Деп адамдарда күмөн пайда болуп, анан адамдар кээ-бирлер толкуп баштады. Ошондо кокустан кабар келип калды. Тигил адам өлбөптүр, катуу жарадар болуп өлгөндөй болуп калган экен, көрсө жаны бар экен, тирүү экен деген кабар келди. Ошентип түн кирди, урматтуу бир туугандар. Анан түндө жанагы жарадар болгон адам өтө катуу кыйналгандан өзүн бучак менен сайып өлтүрүп алды. Анан кабар пайгамбарыбызга келди. Жанкы батырларча курман болгон тирүү калган экен. Анан түндө ооруга чыдабай, жарадарга чыдабай өзүн сайып өлтүрүп алды деди. Дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам кабарында пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Ашхаду Аллаху акбар", Аллах улук бардыгынан. "Ашхаду анни Абдуллахи ва расулуху", мен күбөлүк берем, мен Аллахтын кулумун жана Аллахтын жиберген пайгамбармын деди. Кийин Азирети Билалга буйрук берип, адамдарга кабар берип айт деди. Кандай кабар айт деди? "Иннаху ла ядхулул жанната илля нафсун муслиматун". Бейишке мусулман адам гана кирет. Бейишке мусулман адам гана кирет. Мусулман адам урматтуу бир тууган эмне кирбейт деди. Бул жерде бул адам тозокко түшөт деди. Айтып аткан сөзүнөн тигил адам эмне капыр болуп кеткен деген маани келип чыгат да. Балким ошол адам өзүн өлтүрсө болот деген фатваны чыгарып алып, ошол өзүн өлтүргөндү адал деп этикат кылгандыгы үчүндүр. Аны Кудай Таала пайгамбарыбызга билдиргендиктен пайгамбарыбыз алейхиссалам ошентип айтты, урматтуу бир тууган. Кийин "Ва инналлаха ла юайиду хаза дина бир-ражулил фажири", албетте Аллах Таала ушул динди кээде фажир, күнөөкөр адам менен да колдоп коёт деди. Bir adamlar var meçhit salıp beret, namaz okuyayt özleri. Bir adamlar var musulmanlarga jardam beret. Bir adamlar var parlament olturup durup misal üçün özü namaz hazırlı okuyup bирок musulmanlarga güç kuvvet koldop aytıp koyuşu mümkün. Demek urmatlı bir tuğanım al bolot, anı kabul kılsak bolot degen söz. Ошон үчүн кээ бир адамдар намаз окубаса, башка кылбаса, бирок дин үчүн пайдалуу иш кылбаса, ага көмөк көрсөтүп, ашар кылып мечит салбаса, мечиттин жардам берсек, демек болот деген маани. Мына батырларча курман болду, башка болду, бирок фажир эле, фасык экен, анткени өзүн өлтүрүп алды бул адам. Ошого карабастан Кудай Таалам динге күч кубат берди. Демек сөзсүз түрдө динге кызмат кылып аткандар башка эмес, мында мисалы үчүн фасыгыраак болуп калса деле, ошолорго жардам берген болсок, ошолордун мисалы үчүн айтканы менен болуп, мисалы үчүн кээ бир иштерди туура аткара турган болсок, андан эч кандай урматтуу бир туугандар эмне зыян жок экен. Мына ушул хадисте урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдардын сырткы кебетеси таквадай болуп көрүнүп, жакшынакай болуп көрүнүп турган менен, анын ичинде жамандык, жакшы эмес нерсе болушу мүмкүн экен да. Анан барып отуруп, ичиндеги күч сыртка чыгып кетиши мүмкүн экен. Адамдын аласы ичинде, малдын аласы сыртында деген сөз ушул жерден ашыкка билинип калар экен. Адам канчалык мунафик болуп башка болгону менен күч келгенде, күнү келгенде адамдын жана мунафикты урматтуу бир тууганым билинип калат ушинтип. Динге жардам бере турган учурда, сүйлөй турган учурда, башка учурларда жакшынакай сакалдарды сылап, чапандарды кийип, бисмилла, альхамдулилла айтып төрдө отуруп, маселени айтып кое берет экен. Бирок жанагыдай эр башына күн түссө, өтүгү менен суу кечип, ат башына суу түшкөндө жүгөнү менен суу ичкен күндөр учурлар келгенде, ошондо ичиндеги сыртка чыгып калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн ич менен сыртты дайыма бирдей кылганга аракет кылсак, иншалла Кудай Таалам бизге урматтуу бир туугандар жакшылыгын берет дейт.
Ошондой эле момун адам, урматтуу бир туугандар, пайгамбардын кабары келгенде, Кудайдын кабары келгенде күмөндөнбөй ишениш керек болот. Мына бул жерде пайгамбар Зайд өзү айткан жок да, анычы. Аны Кудай таалам айткырды адамгачы, пайгамбарыбызга. Анан ушул адам тосоку болот десе кантип эле деп адамдар күмөндөнүп, пайгамбар чын пайгамбар бекен, жалган пайгамбар бекен деген сөздү васвасаны шайтан көкөтүрө салып баштады. Түпкүл ушундукка чыкты. Ошон үчүн бизге пайгамбардын кабары келгенде, Кудайдын кабары Курандан окуганыбызда ага дароо ишениш керек. Акылыбыз жетпей атат, илимибиз жетпей атат деген менен, урматтуу бир тууганым, бирок ыйман жетиш керек болот да. Кече бир адам менен чогултурсам айтат, эми пайгамбарыбыздай көп нерсе билген эмес. Мисалы үчүн мен азыр пайгамбардан көп нерсе билем, ал эми сиз деле пайгамбардан көп нерсе билесиз дейт. Эми туура пайгамбар алейхиссалам жазганды окуганды билген эмес, биз экөөбүз жазганды окуганды билебиз. Бирок ага илим эмес, анда вахий бар. Ал пайгамбар, ага Кудай таалам акыйкаттын нурун жөнөткөн, вахий менен келген зат, улуу зат, ал урматтуу бир тууганым. Ал затты баалай албаган адамдар, алардын акылы чектелүү деген гана сөздү, урматтуу бир туугандар, туюндурат. Ошон үчүн момун адам Аллахтын кабары келгенде, пайгамбардан кабар келгенде күмөндөнбөстөн туруп, эмне дароо ишенгенге аракет кылыш керек. Мына ошол, урматтуу бир тууганым, жакшы болот. Андан сырткарыдагы ибраттын бардыгы ошол акырына байланышат, урматтуу бир тууганым. Bir adam günah kılıp atıp durup, bирок sırtı günahkor görüngen menen жүрөгү таза, жүрөгү чындап ыйманга ишенген болушу мүмкүн да, ошол ичинен сыртында чыгып туруп, акырында балким келме менен кетиши толук түрдө мүмкүн. Ошон үчүн этият болушубуз керек. Момун адамдын бейишке киришинин шарты ошол адамдын чыныгы мусулман болуп, пайгамбар алейхиссаламга эмне этикат кылган, урматтуу бир туугандар, адам болуш керек. Аллах Тааланын хикматы кээде мунафык, кээде фасык адамды деле динибизди колдогонго, динибизге бир күч бергенге, урматтуу бир тууганым, себепчи кылып коет. Анын ниети, жаман ниети, аны кыяматта Кудай Таалам жооп берет. Бирок ошонун колу менен жакшы мыйзамдар кабыл алынып, жакшы мисалы үчүн мечиттер курулуп, адамдарды мисалы үчүн мусулманчылык карманышына ошолор себеп болуп калышы толук түрдө эле, урматтуу бир туугандар, эмне мүмкүн экен. Бабул истиаза. Кийинки баб, бул жана истиаза, ауз деп сөз бар го, сактанамын деген. Яни сактануу бабы. Кудай Тааладан эмнелерден сактаныш сурашыбыз керек биз. Кудайым сактай көр дегенде эмнелерден сактанышыбыз керек, эмнелерден сакта деп биз Кудайдан сактануубузду тилеп сурашыбыз керек деген баб. Муаз деген сөз бар. Мен уулум аты Муаз кичинеси, эмне үчүн Муаз десе, ошо Кудай Таала тарабынан Муазун сакталынсын деген сөз, тилек менен. Сахабанын аты негизи, Муаз деген сахабанын аты. Аль-фаслу аувал. Ан Аби Хурайрата радияллаху анху qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه. Bukhari Müslim rivayetinde Hazreti Abu Hurayra aytat, Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deyt, sizler deyt Allah Taala menen saktangıla. Yani Kuday Taala'dan saktooңорду suragıla. Emnelerden min jahdil bala. Bala degen bul emne? Sınoo. Sınoonun kıynap koyusundan Kudayım bizi sakta deydi. Başka çıkın sınoo var, bale var. Oşonun kıynap koyusundan sakta. Kudayım baleğinde, sınoonda jengilinden bersin degen söz. Min jahdil bala. Yani meşakkatul bala ilel gaya ve şiddatuhu ilel nihaya. Başka çıkın bale, sınoo bizde kıynap koyup olsun. Adam gede baleğini, sınoonu kötür albay, emne imandan çıkıp çıktı malı var. Kudayım saktasın deydi. Ve daraki şaka. Bizge jamandıktın eme, şaka degen baktısızın jetip kalusundan sakta. Baktısız bolup kaluunun bizge jetip kalusundan özün sakta. Kudayım bizi baktısız kıla görbe. Baktıluu kıl. Degen sura. Ve su'il kazai jamandıktın javuşup kaluusundan Kudayım bizi sakta. Su'ul kaza degen söz, bu kaza degen bir yerde taqdir degen manide. Bирок alımlar mani vergende oşonu jamandıktın javuşup kaluusundan deydi. Yani Kuday Taalam bizge jamandык жазып койбойт, биздин өзүбүздү кылган иштин таасиринен биз жамандык кылып алабыз өзүбүзгө. Ошол жамандыктын биротоло жабышып калуусунан бизди сакта. Ва шамататил а'да, жана душмандардын сөгүүсүнөн сакта дейт. Душмандардын сөгүүсү кандай? Фарахул адуви би балиятин танзилу бимен юадихи. Bir adam бирөөнүн жаман көрсө, ошол жаман көргөн адамга түшкөн бале проблемага сүйүнө турган болсо ушуну сөккөн деген сөз дейт. Demek atağın oğuzu kurayın deyip söküştüre şart demez eкен.
Senin başına çıkan balaya kıyınçılıkka sүйünüp atsa, oşonu sögüp atkanda gervez eken. Oy jakşı boldu dep atkan dele söküngө koşula beret eken egerde senin başına kıyınçılık düşkөндө oşonu tavalap atkan bolsa. Demek düşmandardын tavalaганынан деген маани келип чыгат экен. Ошону жазып коюнчу, берчи таппай калбайын. Ырыскы да ушулчу, учка. Düşmanı tavalaганынан деген сөз болот экен мынчу. Не деген сөз бар эле, кыргыз таппай аттым да. Тава эмес, тоба дегенди билесиңерби? Ошо да мынакей. Сактайды. Демек кантип айтыш керек? Аузу биллахи мин жахдил балаи ва даракиш шакаи ва суил казаи ва шамататил аъда деген дуа дагы бир айтабыз. Аузу биллахи min jahdil balai ve darakis şakai ve su'il qadai. Qadai emas, qadai. Aytkanda bir salam aytsam aytar. Assalamu aleykum ve rahmatullahi deb aytib o'tadi. Ve rahmatullahi ve rahmatullahi ve berekatuhu deb. Yüreni aş kerak bir narsani. Qarag'lar. Ve darakis şakai. Şakai emas, ha? Ve darakis şakai. Ve su'il qadai. Ve şematatil a'dai. A'udhu billahi min jahdil balai ve darakis şakai ve su'il qadai ve şematatil a'dai. Uşul duanı aytıp, uşularda saklanıp жүрүш керек деп пайгамбар үйрөткөн. Balkim başında problemi yok, bira uşular gelip kalbasın degen söz.